15-бөлүм. Таң азанда жогорку дин кызматчылар шашылыш түрдө эл башчылары, дин мугалимдери жана жогорку кеңештин бардык мүчөлөрү менен жолугуп чечим чыгарышты да Ыйсаны байлап алып барып Пилаттын колуна тапшырышты. Пилат Ыйсадан: "Иудейлердин падышасы сенсиңби?" деп сурады. Ыйса: "Өзүңүз айтып турасыз", деди. Жогорку дин кызматчылар Ыйсага көп айыптарды тагышты. Ошондуктан Пилат ага кайрадан: "Жооп бергиң келбейби? Карачы, сага канча көп айыптар айтылууда", деди. Бирок Ыйса буга да эч жооп кайтарган жок. Ошондуктан Пилат таң калды. Куткарылуу майрамына карата дайыма Пилат алар сураган бир кылмышкерди бошотуп берчү. Ошол кезде көтөрүлүш убагында өзүнүн шериктери менен киши өлтүргөн Барабба деген бир киши түрмөдө отурган. Эл Пилаттан адатта алар үчүн жасаган ишин талап кылып чуулдай башташты. Пилат аларга: "Силерге иудейлердин падышасын бошотуп беришимди каалайсыңарбы?" деди. Пилат Ыйсаны жогорку дин кызматчылар көрө албастыктан кармап бергенин абдан жакшы билип туруп ушундай деди. Жогорку дин кызматчылар болсо элди Бараббаны бошотуп берүүнү суроого козутушту. Пилат элге дагы бир кайрылып: "Анда силер иудейлердин падышасы деп атаган кишини эмне кылышымды каалайсыңар?" деди. Алар: "Айкаш жыгачка када!" деп кыйкырышты. Пилат аларга: "Ал эмне жамандык кылды?" деди. Бирок алар мурдагыдан да катуу ызы-чуу түшүп: "Аны айкаш жыгачка кадап сал!" деп бакырышты. Пилат болсо элге жагыныш үчүн аларга Бараббаны бошотуп берди. Ыйсаны болсо сабатты да айкаш жыгачка кадап салууга буйрук кылды. Жоокерлер Ыйсаны акимчиликтин короосуна алып киришти да бүт полкту чогултушту. Анан Ыйсага кочкул кызыл чапан жабышып, тикенектен таажы жасап башына кийгизишти да: "Жашасын иудейлердин падышасы!" деп салам бере башташты. Шылдыңдап камыш менен башка чабышып, түкүрүшүп, чөгөлөй калып жүгүнүп жатышты. Мазактап бүтүшкөндө үстүндөгү кочкул кызыл чапанды сыйрып алып, өзүнүн кийимин кийгизишти да айкаш жыгачка кадаганы алып жөнөштү. Жолдо айылдан келе жаткан Искендер менен Руптун атасы Кирениялык ысманды жолуктурушуп, аны Ыйсанын айкаш жыгачын көтөрүп барууга мажбур кылышты. Ошентип Ыйсаны Голгота, мунун мааниси баш сөөк жайы деген жерге алып келишти. Ал жерден ага дененин кыйналганын басуучу мүр чайыры кошулган шарап беришти. Бирок Ыйса аны ичкен жок. Айкаш жыгачка кадагандар кимисине эмнеси тиер экен деп чучу кулак кармашып кийимдерин бөлүп жатышты. Ыйсаны айкаш жыгачка кадашканда саат эртең мененки 9-дарга жакындап калган болчу. Анын айыбын көрсөтүп турган тактада "Бул иудейлердин падышасы" деген жазуу бар эле. Аны менен кошо дагы 2 каракчыны бирин оң жагына, бирин сол жагына айкаш жыгачтарга кадап салышты. Өтүп бараткандар Ыйсаны кордоп, баштарын ийкегилешип: "Эй, ибадаткананы бузуп, 3 күндө кайра тургузуучу. Айкаш жыгачтан түшүп, өзүңдү куткарбайсыңбы?" дешти. Ошондой эле жогорку дин кызматчылар менен дин мугалимдери да Ыйсаны мазакташып, бири-бирине: "Башкаларды куткарыптыр, өзүм болсо куткара албай турат. Машаяк Исраилдин падышасы эмес. Айкаш жыгачтан түшсүнчү. Кана, көзүбүз менен көрөлү да биз ага ишенип калалы", дешти.
ыйса менен кошо кадалгандар да аны кордоп жатышты. Түшкү саат 12-лерде бүт жерди караңгылык басып, ал саат 3-ке чейин созулду. Саат 3-тө ыйса Элои, Элои, лама сабахтани деп катуу үн менен боздоп жиберди. Бул сөздүн мааниси: Кудайым-ай, Кудайым, эмне үчүн мени таштап кеттиң? Ошол жерде тургандардын кээ бири муну угуп, Карасаңар, Илиясты чакырып жатат. дешти. Бирөөсү жүгүрүп барып, соргучту ширке сууга малды да, таяктын учуна сайып алып, ыйсанын оозуна такады. Ал эми башкалары: Токточу, көрөлү. Илияс келип, аны айкаш-чыгаштан чыгараар бекен. дешти. Ыйса болсо катуу кыйкырды да жан берди. Ибадатканадагы көшөгө башынан аягына чейин экиге бөлүнүп айрылды. Айкаш-жыгачтын маңдайында турган римдик жүзбашы ыйсанын ушундай өлүмүн көргөндө: Бул адам чын эле Кудайдын уулу экен, деди. Ошол жерде алыстан карап турган аялдар да бар эле. Алардын арасында Магдалалык Мариям, кичүү Жакып менен Жосенин энеси Мариям жана Саламия да турган. Булар ыйсага кызмат кылып, аны Галилеядан бери ээрчип келишкен болчу. Булардан башка да ыйса менен бирге Иерусалимге келген көптөгөн аялдар турду. Ариматиялык Жүсүп Кудай падышачылыгын өзү да күтүп жүргөн. Жогорку кеңештин кадыр баркытуу мүчөсү болчу. Кеч кире баштаганда ал Пилаттын алдына тартынбай кирип барды да, андан ыйсанын сөөгүн берүүнү сурады. Ошол күн дем алыштын мурунку күнү, даярдануу күнү болчу. Пилат ыйсанын тез эле өлүп калганын укканда таң калды. Жүзбашыны чакырып алып: Анын өлгөнүнө көп болдубу? деп сурады. Жүзбашынын жообун уккан соң Жүсүп ыйсанын сөөгүн бердиртти. Жүсүп ак кепин сатып алды да, сөөктү айкаш-жыгачтан түшүрүп, кепинге ороп, аскага ойлуп жасалган көргө койду. Анан чоң ташты томолотуп келип, көрдүн оозун бекитти. Магдалалык Мариям менен Жосенин энеси Мариям ыйсанын сөөгүн кайда коюшканын карап турушту.